Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөрүм, сиздер менен Чыңгыз Исмаилов. Өзүңүздөр билгендей, азыркы учурда 12ден ашык китебим китеп дүкөндөрүндө сатыкта бар. Ошол эле раритет китеп дүкөндөрүндө да 10 жылдан ашык менин китептерим сатыкта турат. Жакын арада ийгиликти күтпө, аны жарат деген китебим 5-чи жолу официалдуу түрдө жарык көрөт. Анда эмесе, бүгүнкү сиздер менен маек кыла турган темабыз бул акча каражатты туруктуу көбөйтүү деген темада да. Именно ушул туруктуу көбөйтүү деп атап атабыз. Эмнеге дегенде, көп адамдар азыркы учурда дароо көп акча иштейм дагы деп аракет кылышы мүмкүн. Балким кээ бирөөлөрү көп акча дароо табышы мүмкүн, бирок ал акчаны кармап калып, кайра туруктуу көбөйтө албайт да. Көп учурда ушул энергия толуп турган кезде же болбосо сезондук жумуш болуп калганда ошондо бир чоң акча табышат дагы, бирок кайра сезон келгиче же ошол жол болуу деп коебуз да, удача болмоюнча ал акчаны кайрадан коротушат, анан кайрадан эле ошол кырмышып эле бай болгусу келе берет да. Бирок бүгүн ушул туруктуу акчаны кармап калып көбөйтүү жөнүндө сиздер менен маек курабыз. Анда эмесе дептер ручкаңарды даярдап алып отуруңуздар. Мен сиздерге түшүндүрүп берейин да. Көп учурда сиз таасир бере турчу тегерекче бар, анан сиз таасир бере турбай калган тегерекче болот да. Мисалы үчүн, сиз финансылык жактан таасир бере турчу тегерекче бул расходторду контролдоо, экинчиден тапкан акчаңыздан, маянаңыздан 15-20, эң аз дегенде 10% кармап калып чогултуу да. Үчүнчүдөн, ошол акчаны чогултуп, сиз ошол чогулган акчаны же болбосо банкка депозит катары саласызбы? Азыр мисалы үчүн М-банк 15% берип атат да. Же болбосо адал жолу менен десеңиз, ошол ишеничтүү ишкерлерге инвестиция кыласызбы? Анткени бүт ишкерлерге оборотко акча керек болот да. Ошол эле товарды көбөйтүү үчүн, же болбосо курулуш болуп атса, ошол курулушка материал алуу үчүн, же болбосо соода сатык кылганда ошол товар алыш үчүн бизнеске дайыма ишкерлерге акча керек болот да. Ошо кээ бирөөсү 1ден 5 бөлүк сиздерге пайда берет да. Мисалы үчүн, ошол 100% сиз акча берсеңиз, анын 1ден 5 бөлүгү бул 20% болуп калат да. Кээ бирөө 1ден 4 бөлүгүн берет. Ошондо проценттин терминге келтирсек 25% болуп калат да. Ошон үчүн аны өзүңүздөр тандап аласыздар да. Анан кээ бирөө ойлойт, мен мисалы үчүн квартира алып, ошону квартирамды арендага берсем жакшы болот го деп ойлошу мүмкүн да. Бул жакшы болушу мүмкүн эгерде сиз ошол акчаңызды сактап кармап калам десеңиз да. Анткени бул көп деле пайда бербейт, бирок аны мен сизге кийин эсептеп берем да. Демек, ушул сиз таасир бере алган чөйрө бул тапкан акчаңыздын 15-10%-ын кармап калып туруп, анан кайра ошол пайда алып келе турган булакка салуу да, инвестиция кылуу. Мына ушул жака сиз таасир бере аласыз да. Анан сиз таасир бере албай турган ошо тегерекченин сырткы факторлору бул мисалы үчүн риск жана удача. Кыргызча айтканда, удача бул жол болуу, риск деген ошол тобокелдик да. Сиз тобокелдик кыласыз, же болушу мүмкүн, же болбой калышы мүмкүн. Анан эле удачаны күтөсүз да, ошо жол болуп кетиши мүмкүн, болбой калышы мүмкүн да. Ошондуктан көп адамдар болгон тапкан акчасын тобокелдикке салат, ошол жол болууну күтөт, бирок ал ойлогондой, ал үмүттөнгөндөй, ал күткөндөй болбой калат дагы, анан бүт нерсесин жоготуп алышы мүмкүн. Ошон үчүн мен сиздерге азыр ошол терминдерди берип атам да. Сиз азыр дептерди алыңыз дагы, анан ошол 2ге бөлүп туруп жазып коюңуз. Таасир бере ала турган чөйрө, анан таасир бере албай турган чөйрө да. Ошол таасир бере ала турган чөйрөгө эмне кирет? Эң биринчиден билим алуу. Анткени сиз канчалык билимиңизди жогорулатсаңыз, ошончолук рынокто сиздин бааңыз көтөрүлөт да. Экинчиден, кошумча жөндөмдөрдү үйрөнүү. То есть канчалык деңгээлде сиз жөндөмдөрүңүз көп болсо,
ошончолук сиздин дагы бааңыз өсөт да. Мына мисалы үчүн азыр SMM эле SMM деп атпайбы? SMM это ошол соцсеттерден баракчаларды жүргүзүү. Ошол SMMдин үстүнө мобилограф деген жөндөмүңүз болсо, ошол эле телефонго тартып, аны кайра монтаждап, анан соц барактарга киргизип, аны жүргүзгөндү билсеңиз, бааңыз жогорулайт. Ошол эле SMMдин мобилографтын үстүнө еще таргетолог дегенди да үйрөнүп алсаңыз, мисалы үчүн, бул дагы соцсеттерден реклама берип, акча киргизип, ошол аз акча менен көп клиент тартып келе алсаңыз, дагы сиздин жөндөмүңүз өрчүп атат да. Ошондуктан биринчи билим, экинчиден жөндөм. Бул сиздин таасир бере турган чөйрөңүз да, сиз колуңуздан келет. Эгерде буга убакыт, энергия, бир аз акча сарптап үйрөнүп алсаңыздар, албетте сиз бааңыз рынокто жогорулайт, сиз көбүрөөк акча таба аласыз да. Үчүнчүдөн, ошол айлыкта иштейсизби, же азыр сдельный работа болуп атабы, же жеке ишкерсизби, тапкан акчаңыздын 10-15% чогултуу сиздин колуңуздан келет да. Төртүнчүдөн, ошол акчаны мисалы үчүн чогултуп анан дароо эле пассив коротуп салбай, машина алып салбай, кыздарга чачып салбай, же болбосо үйгө бир мебель алгандан көрө, ошону дагы акча алып келе турган бир булакка жумшаңыз болот да. Ошол эң болбой калды дегенде банковский депозит 15-16% менен салсаңыз болот. Же болбосо ошол ишеничтүү өзүңүздүн туугандарыңыз болобу, же көп жылдан бери мамиле кылып жүргөн таанышыңыз жеке ишкерлик соода кылса, ошого мисалы үчүн 20% менен инвестиция кылсаңыз болот да. Эң эле болбой калды дегенде жер алсаңыз болот, же болбосо бир каражатыңыз жетсе, помещение алып койсоңуз, коммерческий да, киоск, дүкөн, ушундай бир арендага көбүрөөк акча алып келе турган бир помещение алып койсоңуз, анда сиз акчаңызды туура таасир бере турган, стабилдүү түрдө акча көбөйө турган булакка салып атасыз да. Мунун баары ошол сиз таасир тийгизе алган чөйрөгө кирет да. Эми таасир бере албай турган жака ошол риск менен удачага надежда кылган, үмүттөнгөн да. Мисалы үчүн сиз бизнес кылсаңыз, бул риск болот да. Анткени 38 бизнес ачса, статистика боюнча дүйнө жүзүндө 38 бизнес ачылса, анын 37си бир жылга жетпей жабылат экен да. Ошон үчүн риск, ишкерлик бул өтө чоң риск, тобокелдик да. Экинчиден, жанагыл сиз удачага үмүттөнгөндө, онлайн казино, трейдинг, лотерея, ушунун баары сиз просто удачага эле надежда кыласыз да. Анткени сиз лотерея алсаңыз, сиз казино ойносоңуз, сиз трейдингке башыңыз менен кирсеңиз, анда эч качан сиз аны контролдой албайсыз да. Сиз эч качан билбейсиз, же болуп кетет, же болуп кетперинчи. 99% анын баары болбойт да. Анткени сиз аны эч кандай контролдоп, акылыңыз менен, өжөрлүгүңүз менен эч нерсени өзгөртө албайсыз да. Көп учурда адам 20-80 деген закон менен жашаш керек да. Муну Паретто деген ойчул ойлоп тапкан. Бүт дүйнөдө ошол 20% аракетибиз 80% результат берет экен. 80% аракетибиз болгону 20% результат бериши мүмкүн экен да. Сиздин 80% акчаңыздын баары таасир бере ала турган чөйрөдө болуш керек да. Сиз контролдоп, сиз жоопкерчилик алып, өжөрлүк, акылдуулугуңузду иштетип, таасир бере ала турчу чөйрөдө 80% акчаңыз болуш керек да. Ошол өзүнөн өзү көбөйүп, анан туруктуулук берет. А эгерде ошол ашып ташып атса, көп ашып кетти десеңиз, болгону 20% акчаңыз менен жанагы тобокелдикке салсаңыз болот. Ошо 20% акчаңызга трейдингди үйрөнсөңүз болот, бизнес кылсаңыз болот, лотерея ойносоңуз болот, трейдингке салсаңыз болот да. Бирок 20% акчаңызды, калган 80% акчаңыз туруктуу түбөлүк акча булагын түзүүчү багытка жумшалыш керек да. Билим алсаңыз, ал эч качан сизге зыян алып келбейт. Жөндөмдүүлүктү үйрөнсөңүз, дайыма сиздин бааңыз ушул рынокто өсүп турат.
жанагы турак жай алсаңыз, жер же болбосо помещение алсаңыз, ал эч качан арзандабайт, только кымбаттайт да. Вот анан инвестиция кылсаңыз, туура инвестиция кылсаңыз, мейли 15, мейли 20% жылына алып келсин, бирок ал дагы туруктуу акча булак болуп бере алат да. Ошондуктан урматтуу мекендештер, ушул таасир бере алган чөйрө анан таасир бере албаган чөйрөнү абдан жакшы айырмалап турушуңуз керек да. Анан сиздерге эң маанилүү кеңешимди берет элем. Бардыгы ошол көп акча, канчалык көп болсо ошончолук жакшы деп эле өмүр бою акчасынан чуркап жүрүп, ошо ойдон эле ошол акчадан рахат албай эле аркы дүйнөгө кетип калып атышат да. Андай мисалдар өтө эле көп. Ошондуктан сиз азыр ушул дептерге жазып коюшуңуз керек да. Мага ай сайын канча акча келип турса, мен бактылуу болот элем депчи. Эмнеге дегенде биз акчанын аркасынан чуркаганы менен эң мындай ойлонуп көрсөк, биз эркиндикти каалайбыз да. Ар бириңиз мына эркиндикти каалайсыз да. Эгер акчаңыз көп болуп, убакытыңыз көп болсо, эмне кылат элеңиз? Саякаттамаксыз, сүйгөн хоббиңизди жасамаксыз, балык кармамаксыз же болбосо кайык менен сүзмөксүз. Ошон үчүн дайыма биз акча көп болсун, эркин болуш үчүн деп аракет кылабыз да. Бирок жанагы мен кышында бул Кыргызстанда смог маалында жүр андан көрө тигил ысык өлкөгө барып эс алып келели деп өзүмдүн жеке ишкер досторума сунуштасам, ондон бирөөсү дагы бошой алган жок да. Демек аларда акчалар бар, бирок алар убакытка дагы эле эркин болуу, убакытка кожоюн болгонго дагы деле жете элек экен да. Демек сиздер акчанын аркасынан чуркай бербей, ай сайын канча акча түшүп турса, мен эркин болот элем деп ошону белгилеп алышыңыз керек да. Мисалы үчүн кээ бир адамдарга бул айына 300 000 таза пайда. Кээ бир адамдарга 500 000 таза пайда. Кээ бир адамдарга 1 миллион сом таза пайда да. Мындай ойлонуп көрсө, эгерде сиз айына 1 миллион сом таза пайда көрсөңүз, бул болгону бир 11 000 доллар да. Сиз анда өзүңүздү эркин сезем деп ойлосоңуз, анда сиздин максатыңыз ушул пассивный доход 1 миллион сомго жетишиңиз керек да. Балким сиздин ошол инвестицияда бир нече миллион сомуңуз банкта жатат и ай сайын миллион сом алып келип атат. Же болбосо сизде 4-5 коммерческий помещениялар бар, ошонун баарын арендный платаны чогултса, бир айда 1 миллион сом алып келип атат. Демек ошолго жетсеңиз, анын аркасынан тытынып демеле жанталашып деле кереги жок да. Ошол эле капиталыңыз аркасынан акча алып келе берет. Мисалы үчүн көп адамдардын өзүнүн жашай турган үйү бар да, квартирасы бар же болбосо жер үйү бар. Ошолор кайра эле тырмышып дагы бир квартира алсам деп жүрүшөт да көбүч. А мен айтам да, мисалы үчүн однокомнатный квартираң 6 миллион сом турат да азыр. Орто эсеп менен алайын, арзаныраагы бар, кымбатыраагы бар. Бирок 6 миллион сом бул однокомнатный квартира. Эми ушул однокомнатный квартираны эгерде сиз банкка 15% менен салсаңыз, мисалы үчүн М-банкта, 6 миллионго сиз плюс 15% жылына берсе, 900 000 сом таза пайда алып келип берет экен да бир жылда. Эми 900 000 сомду сиз 12 айга бөлсөңүз, ай сайын 75 000 сом таза пайда берип турат экен. Эми сиз однокомнатный квартираны эгерде сатып алып туруп анан арендага берсеңиз, ал айына 70 000 сом бербейт да. Ал айына көп болсо 35 000 сом бериши мүмкүн. Демек сиз ортодон 40 000 сом утулуп атасыз. Анан ал квартираны бергенде анын азабы болот да. Квартиранттар туруктуулук бербейт, көчүп кете беришет. Экинчиден бир нерсени бузуп салышы мүмкүн техниканы. Үчүнчүдөн постоянно ремонт кылып турушуңуз керек. Мына ошентип расходторду минусовать этсеңиз, сиздин акчаңыз пайда алып келбей эле өзүн өзү жаап аткан болот да. Эгерде өзүңүз жашай турган үй квартираңыз болсо, анда кеч келе тиги квартира алыш керек деп чуркабай, андан көрө ошону туура иштетишиңиз керек да. Эгерде мисалы үчүн ишеничтүү адамдар, ишкерлер, бизнесмендер 20% годовых менен инвестиция алабыз деп атса, анда ошол жака берсеңиз еще лучше болот да. Анда сиздин 6 миллион сомуңузга плюс 20% десек, жылына 1 миллион 200 000 таза пайда берип турат экен да.
Эми 1.200.000 сиз бөлөсүз 12 айга, бул бир айда 100.000 сом сизге пайда алып келип атат да. Вот ошондуктан бардыгын биринчи финансы менен санап көрүңүз. Анан көп эле адамдар бир аз акчасы пайда болуп калса эле машина алып алышат экен да. Ошол өтө туура эмес, анткени машина баасы арзандайт, экинчиден аябай расходдор көбөйөт да. $50.000 машинаны алдыңыз, джипты да. Бул $50.000 бул 4.375.000 сом экен да. Эң аз дегенде мындай машина ай сайын 20.000 сом расход кылат да. Эми бул 20.000 сомду көбөйтөсүз. Мен эң аз деп санап атам, 12 айга көбөйтсөңүз дагы 240.000 сом жылына расход кылып турат экен, элестетиңиз. Ошондо жанагыл 4.375.000 сомуңуз капиталыңыздан минус 240.000 сом кылсалдык, 4.375.000 сом болчу, эми ошонуңуз 4.135.000 сом эле болуп калды да. А эгерде сиз андан көрө ошол 4.375.000 сомго эң аз дегенде 15% менен салсаңыздар, сиз 625.000 пайда көрмөк экенсиз, наоборотчу. Ошондуктан эгерде сизде чоң бизнесиңиз жок болсо, эгерде ушунчалык эле машина менен иш кыла тургандай чоң ишиңиз болбосо, жанагындай кымбат машинанын кереги жок да. Азыр көп ошол капитал топтоп аткан адамдарды, кээ бир акылдуу адамдарды көрөм. Алар даже машина албай такси менен жүрөт экен да. Анткени такси менен намного выгодныйраак болот экен. Ошон үчүн дайыма бир нерсе алып атасызбы же туруктуу акча булагын түзөм, капитал түзөм десеңиздер, акчаны туура пайдаланганды үйрөнүңүз. Анткени көп акча тапкан бай эмес, көп акча кармап калып ошону көбөйткөн адам бай да. Мисалы үчүн биз азыр үй салып беребиз, өзүңүздөр билгендей. Анан көп адамдар ошол 100% акчасы жок үй сала албай, кантип үй салам деп кредит алсамбы деп ойлонуп жүрөт да. Андан көрө бизге келсе, биз болгону 45% баштапкы төлөм менен өзүбүздүн акчабызды кошуп туруп үй салып беребиз да. 45% башында төлөйт, калган акчасын 24 айга 5% бөлүп төлөйт. Ошентип, эгерде сиз өзүңүздүн үйүңүз жок болуп атса, мага үй керек десеңиздер, ошо биздин рассрочка метод менен үй салдырсаңыз болот. А эгерде жок, азыр менде 500.000 эле бар же 1 миллион сом эле бар, мен акча чогултушум керек эле, чогулта албай атам десеңиздер, анда биздин ушул курулушка инвестиция кылсаңыздар болот. Биз 20% вознаграждение менен инвестиция кабыл алабыз да. Анда эмес, урматтуу мекендештер, акылыңыздарга акыл кошуңуздар, китеп окуңуздар. Биздин 5 айлык онлайн курсубуз бар. Азыр ошол 5 айлык онлайн курсту дагы окуп, көп адамдар өзүнүн туруктуу жолун таап кетип атышат, туруктуу ишкерлик баштап кетип атышат, жана өнүгүп, өсүп, мурун көрбөй жүргөн мүмкүнчүлүктөрдү көрүп, чоң ийгиликтерди жаратып атышат. Кандай ийгиликтерге жетип атат, отзывдар барбы десеңиздер, Исмаилов Ч деп Инстаграмга кирип, отзывы дегендерди көрсөңүздөр, толтура мисалдарга күбө болосуздар. Анда эмес, урматтуу мекендештер, бардыгыңыздарга даанышмандык каалайм. Жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.